Biz Баткен облысы Қарасу дейлеріне келгенбіз. Сентябрь айында Тажикстандын куралдуу кол салуусунан кийин Лелек районунан бул үй бүлө Бишкекке жер которуп келген. Бир үй бүлөдө 3 адамдын майыптыгы бар. Учурда алар Акжар конушунда батирде турушат. Айда жашоо кыйын кыскасы. Туганинин Бишкек алып экөөбүздү карап турат. Өз алдынча тилдик кылыш кыйын бизгечи. Чөзгүдөн эле. Şu aylarda ağızda alıp geliş gerek olacak tadır. Mınday ümidi yaşayız kvartirada. Yayında sıfır etken, kışında su eken. Ben bana ben solga baylan şu yaşao kıyılıkken de bu kvartirada. Özüm ikinci gruppada mayıp ben. Şu yine böyle. Şöyle bir şarjı ağız bana. Үй суық, Топпешкемен отырам. Семья жоқ азынша. 5900 пенсия жетпейдікен. Айға 3000, су өзінше, тоқ өзінше төлейбіз. Суық, пешкенеме. Ақылай, Топпешкемен отырабыз. Ана жайында білбейм ғой, кечек. Сентябрьда Тополоңда келді келе, шындай неме. Азырынша Топпешкемен отырабыз. Айда үй бір сырап кеткен де. Қоп соқпанды жатыр не қыласың. Түшпістегі. Жоқ. Қазіргі үйлерді алды ғой. Құқтың ғой. Емчеге сәбір жетішпеді қет. Анша-мұнша үйлер тазалап. Bir geldi. Traktör yapsak. Şimdi daha gelip. Bayağı da yapalım. Traktör çıralı yakaldı. Yol buzul falan. İşsizlik yıkılan. Sıkıntı olsa. Telefon, narkı. Karındaşım iyiydi demek, televizor var. O şey karıp, televizor koyuyorum. Bir iki ayağımdan ayrıca fıtkemin. Onun bir balam var. İlesinde ketkenin havası 13 grad, 60 grad. Karab durat. Мүмкүнчүлүгү чектелген бир агасы менен карындашын Манас жубайы экөө карап жашайт. Эң улуусу Улукбек 47 жашта. Ал айылда калып калган. Аны алып келүүгө бир тууганынын шарты болбой жүрөт. Өздөрүнчө неме кыла албайт. Кубат болгондон кийин кыйын экен неме кылыш. Иштеш кыйын экен, иштебейт. Только отурат ушул да мындай иш жок. Иш кыла албайт. Жашаган жер ушул эми квартирада турабыз мына Песка блоктон. Айына 3000 сом төлөйбүз. Бул жерде акам турат, наркыда карындашым турат, наркы четте биз келинчегим экөөбүз турабыз. Үчөөүнө бирге 9000 сом айына неме турабыз. Свет отдельный, суу отдельный төлөйбүз аларга. Мен таксовать этем. Күндө кечинде чыгып 3-4 саат таксовать этем. А так пенсия менен болбойт экен бу жерде. Квартплат бериш керек. Светин немесин төлөш керек, буларга продукты керек. Кечинде ушинтип немеге чыгам. Келинчегим раз неме кылат. Швеяда иштейт. Туалетке барып келет, болду, ушул отуруш бизде. Көчөгө чыкпайт. Банясыга башка жагга машина менен алып барып келем. Жумасыга бир жолу баняга алып барып машина менен барып келебиз. Пандемияда жумуш жок болуп калды айылда. Мен өзү шахтада иштечүмүн да. Россияга кеткенмин. Барып 6 ай 7 ай иштеп келип, 1 ай 2 ай тургандан кийин кайра мына неме башталды. Тажик менен кыргыздын немеси. Анан уже бияка келишке туура келди да. Ошого келип бир машина алгам. Буларды ушу баняга, больницага алып барып келгенге. Азыр эми ошол машина менен бу жака келип алат, таксовать этип атам. Ушундай квартирада турабыз. Песка блок. Муздак болот экен кышында. Жазда ысык. Немеге туура келбейт экен да, биздин акам немесиге туура келбейт экен. Ушинтип отурабыз, мына биз могу немени коюп койгонбуз. Печка менен отурабыз. Муздак бар жок. Акам отурушу ушул. Башка эчтеке жок биздин комнатада, ушу болгону мына. Ушинтип отурабыз.
Кыйын болот экен кышында суукта жашаган. Ушинтип отурабыз печка менен. Энем 1-2 жыл болду өтүп кетти. Энем карачу. Азыр ушул мен карайм азыр. Акамды, карындашым, дагы бир акам бар. Өзүм карайм. Келинжегим үстү баштарыны мына кулагачу жакшы карайт. Мына ушул дары-дармек онун башка эчтегеге ашып неме болбойт. Жетпейт да. Сизге жетпейт могу пенсиясы. Кубаты жок да. Бир жак капталы ушул чоң акамды алып келгенде ушинткен да. Бир жак капталы ичкерип кетип атат деп неме кылган. Ошондо больница айткан, дагы канча бар дегенде мен бир акам, бир карындашым бар деп айткам. Анан ушинтип айтканларын только ушу бир жак капталы ичкерип кетип атат депчи. Муну каратыш керек, каратпаса кыйын. Барып отуруп калат, ошого чейин барат деп неме кылган да больницага. Кыйын эле жашоо. Ушул эме отурабыз. Кудайга шүгүр өзү басып чыгып келет. Иш кылбай үйдө гана отурат. Алган пенсиясы бир 5000ден ашкан пенсия. Анан азыр мына дары-дармек кымбат. Жашаган жерге төлөш керек, продукты кымбат. Эчтекеге жетишпей атабыз да. Алган пенсиясы эчтекеге неме болбой атат. Урматтуу кызым, ушундай оор шартта жашайбыз. Кайрымдуу инсандар болсо бизге жардам берип коюңуздар. Суунам. Майыптыгы бар бир тууганын карап, аларга баш көз болуп жашаган Манас үчүн турмуштун сыноосу оор болууда. Учурда бул үй бүлө кайдыгер эмес адамдардын колдоосуна өтө муктаж. Экрандагы М-банк жана Сбербанк карта номерлери аркылуу жардам күтөт.